Ауzu биллахи минашшайтанирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инфитар сүрөсү дагы ошол Мекке сүрөлөрүнүн болуп эсептелет. Бул сүрөдө дагы Аллах Таалам бир канча маселелерди козгойт. Биз баштаганда эле идас-самаун фатарат. Фатарат деген сөз баягы иншаккат деген сөз. Иншаккат. Баягы биз билебиз, асманды Аллах Таалам зинат кылуу үчүн баягында жаратып койгон. Кечинде чыгып карасаң, ушундай жылдыздардын нары бери учуп аткандарын көрүп, жаркырап турган жылдыздарды көрүп, ушундай бир кийип турган акыбалың ушундай бир сонун болуп калат да. Ал эми ошол зинатты, ошончалык кооздукту келип туруп Аллах Таалам бул сүрөдө айтып атат. Ушундай бир заман келет дейт. Ушундай бир заман келет, идас-самау, биздин көрүп турган күнүнө баягы адат кылып калган асман инфатарат, иншаккат, баягында жарылып кетет дейт. Баягы кооздугун жогото берет деген сөз. Кооздугун жогото берип эле карасаң, ал жерден баягы жерден эшик сыяктуу ачылып туруп эле периштелердин түшүп атканы болот да. Мындайча айтканда, периштелердин асмандан жерге түшүп аткандагы акыбалын айтып атат. Түшкөндө асмандар жарылып кетип, баягы жерден асман сырттан келген таштарды, башка нерселерди сактап турган да, баягы күйгүзүп жердин үстүнө түшүрбөй сактап турган. Ал эми жерден мисалы бизге керектүү болгон нерселерди, кычкылтекти же болбосо башка нерсени өйдү чыгарып жибербестен бизди ушундай бир жашоого ылайыкташтырып кармап турат да. Эми ошол күнүнө биз адат кылып калган нерсе келип туруп жарылып кетти дагы, ортодон периштелер улам ар кайсы жактан келип түшүп келип атат. Ваидал кавакибун тасарат. Кавакиб баягы жылдыздар, планеталар. Ошо биз көрүп калган жаркырап жылдыз болуп турган күн, баягы кээ бир учурларда баягы жолоочулар бир жылдызды карап алып туруп, ошону эске алып коет да, ошо бир жакка кете берет, ошо менен барып туруп, бара турган жерине барып алат. Жана дагы башка ушул көнүп калган биздин жылдыздар интасарат. Алар баягындай кээ бирде шариктерди мисалы жерге илип кое турган болсок, анан баягы байланган жиптерин кесип кое турган болсоң, мындайынан жерге түшүп келип атпайбы? Ошол сыяктуу келип түшүп атат да. Баягы жерден бир жылдыз бияка кетип калган, бирөөсү болсо бияка кетип калган, бирөөсү болсо жерге келип атат. 5-6 жер жакка тарап келип атат. Же болбосо бири-бири менен урушуп атат, бири-бири менен кагышып кетип атат. Ушундай бир акыбал. Ваидал бихару фуджират. Жана дагы ушундай бир заман, ушундай бир убакыт, бихар, бүткүл суу, жер жүзүндөгү, жердин бетиндеги суулар бар го, океандар мисалы, ошолордун баардыгы бир жерге топтолуп калган. Баягы таза суу, баягындай, же болбосо баягы туздуу суу, баардыгы биригип бир жерге туруп калгандагы убакытты айтып атат. Анан алар жөн турбайт да эми. Жөн турбайган себеби кандай? Баягы суу билесиздер, H2O'дон бөлүнөт. Ошо H2O экиге бөлүнгөндө H2 менен O'су да экөө тең күйүүчү немелер да. Ошентип бууланып экиге бөлүнүп, баягы составы экиге бөлүнүп күйүүчү акыбалга келип калганда учур дейт. Ваидал кубуру бу'сират. Жана дагы ушундай бир убакыт, кабырлар бу'сират. Бу'сират дегени жер өзүнүн алдында жаткан нерселердин баардыгын сыртка чыгарып койгондо акыбал. Ошондо биздин кабырларыбызды айтып атат, кабырларды. Кабыр же канча деген адамдардын баарын көмдүк да. Көмүп атабыз. Бизге чейин канча кылымдар мурун дагы көмүлүп келген, канча деген аскерлердин баардыгы көмүлгөн согуштарда. Эми ошонун баардыгын жер өзүнүн сыртына, келбетине чыгарып коюп атат да. Чыгарып койгондо акыбал дейт. Ошол кезде алимат нафсум ма каддамат ва аххарат. Ошол кезде нафс, ар бир нафсты айтып атат да. Ар бир адамдын нафсын айтып атат. Ошол Адам алейхиссаламдын нафсы дагы кирет. Анын балдарынын акыркы перзент, акыркы адам баласынын нафсысы дагы билет дейт. Не нерсени? Ма каддамат ва ма аххарат. Эмне нерсени алдыга акыретке жиберди, эмне нерсени артына калтырды. Бул сөз пайгамбар алейхиссаламга бирөөлөр келип алып,
кылган ишиңер үчүн жооп бересиңер деп эле жатасың. Жакшылык кылган болсоң, бейиштер бар, хурлайындар бар. Иман келтирген болсоң, бейишке кирип төрүнө барасың. Жаннат Фирдаус деген бар, Жаннат Адын деген бар. Жана да ушундай нерселер бар деп атасың. Ай, жаман иш кыла турган болсоң, тозокко киресиң, момундай иш кылган болсоң, момундай жаза аласың деп эле жатасың. Бул нерсенин бардыгын нафс деген качан көрөт? Качан билет аны? Деген суроо узаткан кезде ушул сүрөт чыгып атат да. Качан дейт? Качан асмандан периштелер түшүп келатканда, көнүп калган жылдыздардын бардыгы бири-бири менен урулуп жок болуп кетип аткан кезде, суулардын бардыгы биригип туруп, ал жерден бир көлчүк болуп, чоң бир неме болуп калып, анан алардын баары бууланып, экиге бөлүнүп күйө турган акыбалга туш келип калган кезде, жана дагы сенин чоң аталарың, 7 атаң эмес, канча атаңга чейинки болгон бардык адамдардын бардыгы жер бетине чыгып калган кезде билет дейт. Ким иман келтирген болса, алхамдулилла, кылган ишин көрөт. Кимде ким иман келтирбеген болса, кылбаган ишти, канча деген жаман иш кылган болса, ошонун бардыгын жазасын көрөт, амалын көрөт. Бул жерде мындай деген да нерсе бар да. Имандуу адамдын, мисалы, бир адам иман келтирди, 40 жашында дейлик да. Бир атеист болуп жүргөн да, Кудай жок деп жүргөн, анан кийин 40 жашында келип туруп иман келтирди, алхамдулилла. Анан кийин барып алып туруп ажыга барды, намаз окуй баштады, орозосун да кармай баштады. Ошол 40 жылга чейин, 40 чейинки кылган иштерин, жаман иштерин кандай болгон болсо, ошонун бардыгы соопко айланып калат да. Соопко айланып калат. Жанакы аманту биллахи, мен Аллах Таалага иман келтирдим деген сөзүнүн күчүн ошондо байкайт да. Ошондо билет дейт. Көрдүңүзбү? Же болбосо ол башынан эле төрөлгөндө эле иман келтирген, алхамдулилла. Ал билбейт да, бул арак деген эмне экенин билбейт. Жана да башка нерсенин эмне экенин билбейт. Анан кийин келип туруп 60-70 жыл жашады дагы, алхамдулилла, өмүр бою иман менен, ибадат менен Куранды жаттап алган, хадистерди жаттап алган, намазын эч качан каза кылбаган, келип туруп ошондой акыбалга келгенде, ошондо анын өзүнүн кылган амалынын сообун билет да, канчалык экенин. Буга чейин биз билбейбиз. Биз айтабыз, мисалы, Курандын ар бир тамгасын Аллах Таалам бирден сооп берет, ошол бирди 10 эсе кылып көтөрүп берет, көбөйтүп берет деп атабыз да. Макулбу? Бир сооп деген кандай деп сураган кезде айтат, жер менен ошо асмандын ортосунда алтын менен толтура турган болсок, алтын менен толтурат. Ошонун бардыгын садака кылып жибере турган болсоң да, бир сооптун, ошол Курандын бир сообуна жетпейт деп атпайбы? Каныңыздарчы, бир тамгасыначы, бир сооп деген ошонун 10 эсе кылып берип атат да. Бирок ушуну угуп беребиз, чындыкта элечи. Канча жолу уктук. Бирок анын канчалык экендигин билбейбиз да. Аны Аллах Таалам айтып атат. Алимат нафсун, ошол нафс кылган ишинин немесин, баркын, баягы 10 сооп дегенди дейт. Качан билет? Ана ошондо билет. Периштелер жерге түшүп келаткан кезде иманынын берекесин ошондо билет, баркын ошондо билет. Момун деген сыпаттын баркын ошондо билет дейт. Я айюхал инсан, ма гаррака би раббикал карим. О инсан, эмне нерсе сени Кудайың, беришин Кудайыңдан алдап койду дейт. Бул жерде мындай болот да. Би раббикал карим. Карим деген сөз бул өтө беришин. Аллах Таалам көптөгөн неаматтарды берип койду да бизгечи. Көптөгөн неамат. Ошол турушубуз эле неамат да. Ушундай адам болуп жаралып калганыбыз, мисалы көз, кулагыбыз бар, бутубуз бар, алхамдулилла, басып жүрөбүз, жашап жүрөбүз. Ошол берип койгон неаматтарды Кудай бар берип койгон. Ошол Кудайдан жүз буруп кетүүгө эмне нерсе сени алдап койду? Эмне нерсе сен иман келтирбе? Кудай жок. Кудайга иман келтириштин кажети жок. Ким барып келип тур акыретке? Жашап алышыбыз керек. Бул дүйнөгө бир жолу келебиз. Достойно жашашыбыз керек деп. Эмне нерсе сени алдап койду? Деп атат Аллах Таала. Хал жазаул ихсани илля лихсан. Ихсан, бирөө сага жакшылык кылып койгон болсо, ага каршы эмне кылышың керек? Ага болгондо эле бир гана жакшылык кылышың керек да. Эми сага Аллах Таалам
колду берип койду, бутту берип койду, ушундай бир денени берип койду, жашоону берип койду, эне атаны берип койду, келинчек берип койду, жашоо рызкыңды белең кылып койду. Кылган ойлогон нерселериң баардыгын аткарып бай болуп кеттиң, алхамдулилlah, медик болуп кеттиң, профессор болуп. Ушунчалык бир неаматтарды берип койгон адамга, затка эмне деп кайтарышың керек? Ага болгону бир жакшылык кылыш керек да. Жакшы гана иш, жакшы эмне? Ал ыйман. Ыйман келтирип туруп жакшы амалдарды аткаруу. Ошондой заттан эмне нерсе сени алдап койду? Деп Аллах Таалам сурап жатат. Аллади халакака, ал Аллах Таалам сени жаратып койгон зат. Ва саввака, аны теңдеп түз кылып, мындай басуучу кылып койду. Сен жери жөрмөлөп баягындай башка бир яширицага окшотуп койгон жери жок, же сойлотуп койгон жери жок, же болсо маймылга окшотуп секиртип койгон жери жок. Фаадалак, жанадагы берген нерселерин баардыгын орто теңдеп берип койду. Эки колуң бири-бирине тең. Бирөөсү узун, бирөөсү кыска болуп калганда эмне кыла алат элең дейт. Же болбосо эки бутуң, эки кулагың, бир кулагың чоң болуп, бир кулагың кичинекей болуп калгандачы кандай болот эле? Болбосо Аллах Таалам ошонун баардыгын өзүнүн ченеминде тең кылып сага берип койбодубу? Фи айи суратин ма шаа раккабак. Фи айи суратин. Кайсы бир сүрөттө маша каалагандай кылып койгонго кудурети жетет эле. Бирок да ошондо дагы Аллах Таалам сени ушундай акыбалда сонун кылып жаратып койду дейт. Раккабака. Аны дагы сага ыктыяр кылып берген дейт. Эң сүрөттөрдүн эң жакшысынан кылып берди да. Негизинен мисалы ошол баягы мен бир яширица деп койдум, же болбосо жылан деп койдук. Ошол нерсе бизге ылайыктуу эмес чындыкта элечи, адам баласына. А бирок ошонун өзүн карай турган болсок, ал деле сонун да. Бирок жылан мисалы сүйлөп бараткан болсо, эгерде жакшылап карай турган болсоң, аны деле Аллах Таалам сонун кылып жаратып койгон да. Ошол эле маймылды жакшылап өзүн маймыл катары карай турган болсоң, маймыл дагы сонун жаралган да. Эч бир кемчилиги жок. Кой, карышкыр деле, арстан деле, башкасы деле, баардыгынын өзүнүн жаратылышын карай турган болсоң, эң сонун жаралган алар дагычы. Бирок ошондой эң сонун жаратылыштардын арасынан сени эң сонун алардан дагы сонун кылып жаратып койду. Алардан дагы артыгыраак кылып жаратып койду. Мисалы, лaqad халакнал инсана фи ахсани тaqвим. Биз инсанды жаратканда эң сонун жаралууда жараттык дейт. Эң сонун кылып жараттык. Мындан артыгыраак нерсе жок да. Адам баласын алып туруп, мисалы, тоонун түзүлүшүнө салыштыра турган болсок, адам баласы артыгыраак болот да. Эң сонун болот жаратылыш жагынанчы. Күндү деле алып салыштырсак, айды деле алып туруп салыштырсак, адам баласына салыштырсакчы, адам баласынын жаратылышы бүткүл махлукаттардан артыгыраак болуп атат. Калла бал туказзибуна биддин. Андай болсо дагы силер келип алып акыретти жаман көрүп, аны жалганга чыгарасыңар. Балким бул инсан не кылып атат? Кыяматты, жаза күнүн, акыретти жалганга чыгарып жатат. Дагы деле болбой моюн сунбай, тоң моюнду кылып, акыретти жалганга чыгарып жатат. Ва инна алейкум ла хафизин. Бирок эскертүү берип жатат Аллах Таалам. Ар бир инсанга, ар бириңерге алейкум деп бул жерде хитап биздин баарыбыз адам баласынын бардыгын айтып атат да. Адам деген нерсенин бардыгына айтып жатат. Ар бириңердин не хафизин кылган иштериңерди сактоочу периштелер бар дейт. Жазуучу периштелер бар. Эч бир нерсе жөндөн жөн калып кетпейт. Ар бир кылган ишиңердин бардыгы жазылып турат. Жакшы иш болгон болсо, алхамдулилlah, жакшы иштериңер жазылып турат. Жаман болгон болсо, ар биринин жаман иштеринин бардыгы жазылып турат дегени. Могул жерде ошол сөз болуп атат. Бал туказзибуна биддин. Балким силер не кыласыңар? Кыяматты, жаза күнүн жалганга чыгарасыңар деп туруп эле, ошондой ар бириңердин мойнуңарда силерди кылган ишиңердин бардыгын жазып жүрүүчү периштелер бар дегени, бул нерсе жөн калып кетпейт. Буга биздин күбөлүгүбүз бар. Силердин кылган ишиңердин ар бирин жазып койгонбуз деп атат. Кираман катибин. Алар ушундай периштелер Аллах Тааланын алдында кирам, баягындай урмат сыйга ээ болгон периштелер.
жана дагы катибин ар бир нерсени калтырбай жазат да. Аларга буйрук берилген. Адам баласынын кылган ишин барын жаз депчи. Ал эч качан бул жерден баягындай туган билиш кылып, баягындай тааныш билиш кылып, дагы бир нерсе кылып коюп, бир кылган иштериңиздерди жазбай койбойт да. Жазат. Кээ бирде айтып атпайлыкпы, мисалы кээ бир иштер, мисалы жаман иш кылган болсо, жакшы иштер аны келип туруп жууп кетет депчи. Туурабы? Ушундай эле сөздөр бар да. Мун жууп кетет деген кандай түшүнөбүз эми? Жазылбай калбайт да, жазылат. Мисалы, паланчаев түкүнчөй могу иштерди, жаман иштерди кылды деп эле жазылат кадимкидей эле. Анан бул жактан дагы бир периште бар да, паланчаев ушундай жакшы иштерди кылды деп. Болгон эле ошол жакшылык иштердин үстөмдүгү көбүрөөк болуп, могуларды жаап калат деген сөз. Отчетто ошондой эле барат. Могул кылды деп эле барат. Бул жагын да кылды. Болгону могуну күнөө ишти, моунун себебинен кечирилди деп да жазылат да. Кечирилди деп отчетко жазылат. Бирок жазылган иштер, кылган иштердин баардыгы жазылат. Кандай кичинекей кылпандай иш болгон болсо да жазылат. Болгону кечирилди дейбин, бул момундуку. Иман келтирген адамдыкы. Ал эми иман келтирбеген болсо, я'ламуна ма таф'алун. Силердин ар бир кылган ишиңердин баардыгын билишет алар. Билбей калбайт. Ар бир кылган ишиңерди билет. Кээ бирде айтып отушпайбы, мисалы ушундай бир түшүнүктөр болот да, баягындай сүрөт, же болбосо ит, же болбосо итке окшогон адамдар. Итке окшогон адамдарды билесиздер да, иншалла. Баягы иттен айырмасы жок да. Бирөө кирип келсе, иттер келип, "Оа" деп баягынан тягынан кире калып, арылдап, тиштеп, баягы үрүп, жанды койбойт го. Ошондой да адамдар бар да, үйүнө кирип барсаң эле баштайт да. Андайларга да периште кирбейт. Баягы ит бар үйгө периште кирбеген сыяктуу, адам дагы эгер ошондой боло турган болсо, ал үйгө да ошол ит катары эсепке кирилип эле периште кирбейт. Баягы "Ва инна алейкум ла хафизин" деп могул жазуучу периштелер, алар ит битке карабайт да. Алар могу жерде отурган эмелер, ал ит битке карабайт. Ал кайсыл жерде болгон болсоңуз ошол ишти кылып атат деп жазып кое берет. Алар ошол сүрөттөн канча сүрөттү коюп алсаңар деле, канча деген иттерди байлап алсаңар деле, ал периштелер келип туруп амалыңардын баардыгын билет дейт. Я'ламун, алар билишет, ма таф'алун, силер эмне нерсени кылып атасыңар. Иннал абрара лафи наим. Эми бул жерден баардыгына бирдей кылып айтып койду, адамзаттын баардыгыначы. Ал эми ошолордун арасынан дейт, эгерде абрар, жакшы адамдар боло турган болсо дейт, лафи наим, алардын баардыгы неаматта, бейиште болот. Бейиште болот иншалла.